Достор, мына генератор өчүк. Сиздер ишенбей калышыңыздар мүмкүн да. Мына сварканы күйгүздү. Азыр биз ушул видеону өчүрбөй туруп мына текшеребиз да. Сварка канча киловатт жейт экенин көрөбүз. Азыр бул жакта мына сваркалап баштайт. Ошону барып текшерели. Мынакей өкмөттүн тогунда эле иштетип атат да азырчы. Эчтеке кыйналбай эле. Эми видеону өчүрбөйбүз, барабыз, инверторго канчалык күч келип атканын көрсөтөлү. Видеону өчүрбөй турсаң, үйгө баралы. Үйдөн көрөлү да канча киловатт жейт экен. Түрдүрбөй аягына чейин ушул моменттерди эмнеле жоготуп үйбеңиздер. Мынакей бүт барын таза көрсөтүп берип атабыз да, онлайн режимде. Режим кыргызча режим эле болобу. Сварка менен иштей берсин байке азыр. Биз инвертордон көрөлү да сварканы. Мынакей, достор, сварка иштеген сайын ушундай пик болуп турат экен да, көрсөтөр. 1,5 киловатт азыр өзү кетип атат. Мына сварка кошулган сайын 5 киловатт, 4,5 киловатт болот экен да. Демек сварканын күчү кана 1,5, 4,5, 3 киловатт, 3,5 киловаттка чейин жеп турат экен сваркач. Жанагындай мондай эриткен сайын да. Мынакей инвертор эчтеке кыйналган жок, андай мындай күч келип иштеген жок, кабелдерге күч келген жок, кабелдердин баары эмнеле ысып кеткен жок, мисалычы. Иштетип атат да. Мынакей достор, өзгөчөлүк ушул. Демек мен деле билчү эмесмин сварканы жанагы кошуп эритип баштаганда канча жейт экен деп, жана ушул жерден билсек болот экен да. Мына кечке эритип отурат азыр. Мына 4,3, 4,5, эшиктеги 7,5 киловатт панелдер жетишип атат. Токтотпой сваркалап атат да, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот.